Мен бүгүнкү көрүүчүлөрдү мына биринчи бет ашары биздин көз алдыбызда болду. Чоң ушундай таланттуу, баягы мен илгери айттым эле, тиги түкүрсөң эле талантты. Кыргыз эли ушундай таланттуу эл экен, Кудай тобо. Анан мен эч качан ойлогон эмесмин, сиз Белоруссунча жүрүп ушундай режиссер, бул чоң деңгээлдеги кино. Көп кырдуу, терең, философиялык, аябай бул мындай кинонун деңгээли профессионалдардан эгерде тереңдигине бир топ жогору турган кино. Ошон үчүн мен ушул көрүүчүлөрдү куттуктагым келет. Сиздей жаш режиссер төрөлгөндө. Анан эгерде байкап көрсөк, бул жерде туура айтып кетти Жедигер. Мен карап отурганда Төлөмүш Океевдин «Небо нашего детства». Вот ошол нерсе келди да, себеби бул мөңгүлөр, бул тоолор, бул апабыз, чоң атабыз, топоздор, этибирекили апапак карлар, шаракан суулар, бул биздин жаратылыш энебиз, бул биздин тамырыбыз. Анан могу 3 муун, чоң апа, анын кызы, анан кийин небереси, бул 3 муун келет көрсөтүлүп атат да, чагылдырып. Üçөө тең замечательно сыгранные роли. Я еще хочу подчеркнуть как актрису вот это городскую, которую играла. Вы знаете, это очень сильно сыгранная роль. Чисто профессионально, актерски, очень сильно сыгранная роль как профессионал актрисы. Затем девочка. Сиздин мээримиңиз, табыгы тияктан берилген мээримиңиз бүт киного берилиптир. Мен ойлойм, бул сиздин табыйкаттан, ата-бабаңыздан берилген мээримдик, бул дагы табыгы берилген сезим. Ошол сезим бүт киного берилиптир. Анан мен ушундай толкунданып карап аттым, жана табыйкатыбызды көрсөткөндө, Хасан Кадыралиев, сен атаңдын жолун жолдогон мыкты операторсың. Табыйкатты көрсөткөндө, эми бул табыйкат деген, табыйкатты алдай албайсың, табыйкатка жагалданып жага албайсың. Табыйкатты мындай аны менен мындай үстүртөн мамиле кыла албайсың. Табыйкат деген аябай жестокий, ошончолук мээримдүү. Бул табыйкат менен мындайча айтканда, мындай келип адамды көргүң келсе, мындай төшкө түртүп, ар жактагы дараметин бергиң келет да, ошондой табыйкат. Анан Кадыржан деп атам, Хасан тартканда, ушул көрсөтүп атканда, билесиңер, кадимкидей мындай бир титиреп кетесиң да, ушундай табыйкатты көргөндө, мөңгүлөрдү көргөндө, жолдорду, тоолорду, кыпкызыл болгон тоолорду көргөндө, эми бул өзүнчө адамдын жан дүйнөсүнө таасир эткен көрүнүш да. Ошону менен бирге сиздин могу доброта, башкы каарманыбыз кыздын карагылачы, эмне үчүн төрөйм деди. Бул сүйгөн үчүн, өзүнүн жан дүйнөсү алдаган жок. Бул жакшы көрүп туруп жакындыкка барды. Ошон үчүн анын жан дүйнөсү таза. Ал айтты, мен эч кимге бербейм деди. Тигини да багып алды, күчүктү да багып алды. Анан карабайсыңарбы? Вот 3 муунду ушундай кылдат, ар ким өзүнүн муунундагы сапаттарды татынакай берилип кеткен да. Мындай суктанасың да, вот и режиссерский, и операторский, и, конечно, актерский. Просто замечательно вот эти молодежь, вот эти девочки.